Ассаламу алейкум. Мен бір сұрам ушундай. Алтыныбызды қанша заманға чейин канадалықтар мен швейцариялықтар қазды, турабы? Жолдорубузду же түрктөр куруп берип атты, же ирандыктар, же кытайлар куруп берип атты. Анан эми ураныбыздын калдыктарын ташып бере турган Россия болуп атат. Мен бир деген айткым келип атат. Бул Кыргызстандын жери, Кыргызстандын проблемасы, Россияныкы эмес. Бул деген сөз, эгерде ортодо бир келишпестик болсо, качан болсо алар техникаларын жыйнап алып кетип калган акысы бар деген сөз. Ошон үчүн мен суранат элем, ушуну колдоп берели. Бирок ушул процесске Кыргызстандын жарандарын көбүрөөк аралаштырып туруп, адистер даярдап чыгарыңыздарчы. Малайзиянын принциби ошондой. Россия менен бир долбоор боюнча кызматташканда биздин космонавттарды даярдап бергиле деген талап койгон. Акысын бергиле деген эмес, адам потенциалын өстүрүп бергиле, адам потенциалын көрүнгөсүн ачып бергиле деп ушул багыт иштеген да. Ошон үчүн азыр Россия болбосо ким менен кылат элек бул маселени? Дагы бир башка мамлекетке бармакпыз. Өз күчүбүз менен кылбай атабыз, анткени бизде кадрлар жок. Өлкөнүн тең жарымы юрфакка тапшырат, тең жарымы медицинага тапшырат, андан бир аз азыраак эконом факультетке тапшырат. Анан соттошо келгенде комтөрдө бир юрист жок өзүбүздөн. Ошон үчүн ушул тармак бизде уран чыгып атабы, иштетилип атабы, келечекте бул проблема дагы болот. Ошон үчүн адистерди даярдайлы, ушу талапты коюңуздар. Келишимге киргизсе болобу? Кыргызстандын жарандарынан адистерди даярдап берет. Ошол адистер Кыргызстанга иштеп берет. Бир келишимдик негизде ушул кепилдик кылып коюш керек да, ушул жобонуч. Кылса болобу ушуну? Буну эске алабыз. Себеп биринчиден айтканда азыркы убакытта деле Россия Федерациясы менен межгосударственный целевой программа деген бар. Ал Минкуш менен башка шековтарда жумуш аткарылды. Ошол жерде дагы биздин эле адистер, кыргыз жарандары эле ошол жерде жумуштарды аткарып келет. Инженер, башка техникаларда иштейт. Инженер анча-мынча машина айдаган, лопатка көтөрүп алып туруп, топурак казгандар ал иш эмес. Ошо технологиялык жактан кантип байытат, кантип ташыйт, кантип коопсуз негизде бир жактан бир жакка көчүрөт, ушуларды үйрөнгөн адистер керек болуп атпайбы бизге аба менен суудай. Каякка барбы ушул проблема айтылат. Мен Кушка барсаң деле, Майлуу сууга барсаң деле, башка жакка барсаң деле, жакында бул маселе мына жана жакында дагы колдободукпу бир мыйзамды. Ошонун негизинде бул маселе да улана берет да, ошон үчүн кадрларды даярдаш жагына чоң көңүл бөлүңүздөр. Ушуну сөзсүз келишимге киргизсеңиздер, мен суранычым ошол. Жарайт, эске алабыз. Чоң рахмат.